аба ырайынын өзгөрүшү, жамгырдын жаашы, каардын жаашы болобу. Ошол нерсени жылдыздар менен аныктоо. Бул дагы исламга чейинки жат көрүнүштөрдөн. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул абалды көргөндө тыйган, кайтарган ширк амалдардан экенин. Жана ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде ачыктаган. Менин үммөтүм 4 нерсени таштабайт. Бул жахилиядан ошонун бири жылдыздар менен жамгырдын жаашын аныктоо. Же ошол жылдыздардын бир кайсы бир деңгээлде түзүлүшүн көрүп, батканын, чыкканын көрүп, жамгырды келишин, жаашын аныктоо. Бул жахилиядан деп. Бул жахилия динсиздик жашоодогу, ыйманга каршы келе турган, Аллахка шерик кошо турган абалда. Себеби дегенде жамгыр деген Аллах Тааланын буйругу менен жайт. Шуро сүрөсүнүн 28-аятында адамдар үмүтү өчүп калгандан кийин жамгырды түшүрөт, жана ырайымын жаадырат, ырайымын таркатат деген аят бар. Мына Аллах Тааламдын уруксаты менен түшөт жамгыр. Кайсы бир жылдыздын батышы менен, же бир жылдыздын таасири менен, же жылдыздын чыгып калышы менен андай эмес. Аба ырайынын өзгөрүшү Аллахтын каалоосу менен, хикматы менен каалаган жерине Алла Таалам түшүрөт. Каалаган жеринен тыйып коет, кургакчылык кылып. Фуркон сүрөсүндө Алла Таалам айтат: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Биз бүт нерселерди бөлүп, тактап, аныктап берип койдук адамдар эскериш үчүн дейт. Жамгыры, каары, бороону, мезгилдер бүт бар. Бирок адамдар эстеш үчүн дейт, эсине келиш үчүн. Бирок көпчүлүк адамдар капырчылык кылышат дейт, танат, мойнуна алышпайт. Кыскасы бул бөлүмдө кимде ким бир жылдыздын чыгышы, жылдыздын батышында жамгырдын жаашына таасири бар дей турган болсо, бул ширк ишеним. Адам заматта тобо кылыш керек дагы, билиш керек. Бул жамгыр аба ырайы Аллахтын буйругу менен болот. Кайсы бир жылдыздардын себеби менен болбойт, таасири менен болбойт. Ушул нерсе жахилиядан пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул нерсеге каршы чыккан.